Катыраак кол чалып койсор я. Көл жээгинде жүрөбүз го. Кош келиңиздер Кыргыз стендапка барыңыздар. Европага барып келдик. Европаны кыдырып, концерт берип келдик. Европада кыргыздар аябай өнүгүп кетиптир. Анча-мынча кыргыз кыздар европеистерге тийгендер бар экен. Кыргыз байкелер немистерден аял алгандар бар экен, латыштардан аял алгандар бар экен. Балдары метис деп айтылабы, метистер аябай сулуу болот экен да. Карасаң кадимкидей көздөрү башкача суп-сулуу да. А мен метистер мурун эле билчим сулуу экенинчи. Анткени мен апам дагы, атам да кыргыз да. Ошо Европага жакшы жаамат менен барып келдик. Анда эмесе алдыңыздарга биринчи ошо Европага барып келбегендерден чакырайын азыр. Келиңиздер, анда эмесе бул жигит жаңыдан чыгып келип жатат, бирок өзгөчө юмору бар. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Нурбек Айтмов! Кол чабыңыздар. Достор, мана кандай? Жакшыбы баары? Биз стендаперлер мындай түнкү клубта дагы кээде чыгып калабыз да. Мен байкадым, түнкү клубта мындай тарбиялуу кыздар жок болот экен да. Анткени мен недавно выступать эттик түнкү клубта и аябай жакшы өттү да выступлениячы. Выступление жакшы өттү. Бармын даже мынакей сага коктейль жасап бердим деп мага коктейль берди. Көрсө ал коктейль алкогольный коктейль экен да. А мен өзүм мындай алкогольдук ичимдиктерди ичпейм да. Мен жанымда бир кыз бар эле, ошого берип койдум. Ал кыз коктейлди ичти дагы рахматты айтып койгон жок да. Рахматтын ордуна монтип жабышат, типа монтип жабышат. А мен жөнөкөй баламын да, мага жөн эле адамгерчилик, рахмат керек болчу да. Үйүмө кеттик дейт. Мен ойлоп калдым, бул мындай аябай мындай адамгерчилиги башка деңгээлде кыз го депчи, может мындай чай берет депчи. Дасторкон жаят деп. Үйүнө барсам мындай душка кирип кетти да. Мен жалгыз калтырыпчы. Же наныбыз тийгизбеди, же чай койбоду. Таарынып кетип калдым, билейин. Бийлигибиз 18+ сайттарды жабабыз деп атат. Эми точно үйлөнүш керек го деп ойлонуп калдым да. Анан мен свиданияларга барып атам, азырчы свиданияларга барып атам. Жакында эле бир свиданияга бардым. Ойлогула мен өзүмө мындай өтө красавчикмин деп эсептебейм да. Менде деле кемчиликтер толтура. Бирок свиданияга келген кыздын мындай как будто бы каны астай көрүндү да магачы. Аябай кебетеси бозоргон экен да. Менден беш бетер арык экен ал дагычы. Кальянга баралы дейт. А мен айттым, биринчи анализ мүмкүн тапшырып көрөлү. Биринчи доктор мындай кальян болобу сага, болбой ошону билбейлүү депчи. Переживать этип атам депчи. Негизи кыздар менен сүйлөшкөндө эркек киши аябай өзгөрөт экенбиз. Мен байкадым, бир кыз менен сүйлөшүп калдым, мындай өзүмчө эле кыйын болуп, мындай кызганчак болупчу, мындай тырышып, кызга там телефону чалып калса, ким чалды депчи. Ал болсо, атам чалды дейт. Айттым, айтып кой атаңа чала бербесин депчи. Жигитим кызганчак деп айтып кой депчи. Анан негизи мындай американский кинолорду көрсөң, мындай реальность жок экен да американский кинолордочу. Мисалы, аялы, күйөөсү жумуштан келет экен, эмне тамак деп сурайт да. Аялы болсо мындай халатын чечип, бүгүн тамакка мен дейт да, типа кечки тамакка мен депчи. А мен болсо үйдүн кичүүсүмүн да, кичүүсүмүн. Келечекте мен аялым антсе билейин, мен ата-энем ачка калат, мен. Мен мындай эсептейм да. Шашпай эле үйлөнүш керек го депчи, чындап элечи. 28ге чыктым, мындай шаштырып берет го ата-энебизчи.
Бирок мен эсептейм, өзүңүн адамыңы табып шашпай эле үйлөнүш керек. Анткени азыр ажырашуулар аябай көп болуп кетти Кыргызстанда, байкадыңарбы? Мен бир американский статья окудум. Ажырашуулар болбош үчүн төшөктө меме кошуш керек экен да, жандай. Төшөк маселесинде бири-бирине жаман сөз айтышып, мындай, чтоб төшөк маселесинде страсть болуш керек экен да. Да, мүмкүн бул эми уят нерсе, биз кыргыздарга мындай нерсе жарашпайт да, чындап элечи. Мен ойлонуп калдым, мисалы, биз кыргыздар төшөктө мындай бири-бирибизге жаман сөз айтсак, мындай бат эле урушуп кетебиз го депчи, наоборот иши хуже болуп кетет го депчи. Элестеткиле, аялыңар менен төшөктөсүңөр, анан бир моментте эле аксылыктан күтпө жакшылык десе. Сен не деп атасың дейсиң да. Кимдин туалети мындай жер үйдө эшикте кол чабып койгулачы. Силерде да болобу мындай туалетте отурасыңар, анан бирөө келе атса калп эле дейсиңерби? Мен атам вообще намектөрдү түшүнбөйт да. Баягыда 2-3 жолу ошону жөтөлдүм да. Десем дагы, блин, келип алды деп койсо, бол дейт. Атам негизи мындай чоң сүйлөгөн адам да. Кичинекей нерседен чоң нерсе кылат да. Бир жолу меме дейт. Бала, мен Бабанов менен проблемам болуп атат дейт. Атам не болду десем, эми М-банкка кирбей атат дейт. Ошо достор, чоң рахмат силерге. Нурбек Азимов, кол чабуулар. Достор, бүгүнкү биздин концертибиздин официалдуу өнөктөшү бар. Бул Куликов, кол чабуулар болсун. Биздин ата мекендик өндүрүш биздин кыргыз стендапты колдоду. Жакшы, улантабыз достор. Анда эмесе кийинки стендапчы бул айым Роза Адылбекова. Бир классиктин сөзүн сиздерге айткым келип турат. Мен сулуу эмесмин, бирок сүрөткө сулуу түшөм, дейт го. Ошондой демекчи, мен белгилүү эмесмин, бирок белгилүүлөр менен жүрөм да. Ушундай. Анан деген мен түшүндүм, белгилүүсүңбү, белгилүү эмессиңби, баарыңар бирдей эле экенсиңер да. Мисалы үчүн, концерттин рекламасын мен деле киргиздим, Самат Эркинбеков деле киргизди. Бирок Самат Эркинбековтон кишилер келди, менден келген жок да. Анан мындай айткым келип атты да, просто менин подписчиктерим, алардын вкусу бар да. Анан деген мен мындай кайрымдуулук менен алектенип турам, кайрымдуулук жасап турам. Киного, кыргыз фильмдерине барып турам да, ушундай кылып кайрымдуулук кылып турам. Анан мындай экен, акылдуу кыздар сразу эле күйөөгө тийип кетишет экен. Мендей болгон лохушкалар биринчи иштеп көрөт экен. Анан, ушун үчүн күйөөгө тийиш керек турбайбы деп. Анан ойлонуп баштайт экенсиң да. Ойлонуп баштаганда уже нормальный балдар калбай калат экен. Жана тың кыздар бар го? Тың кыздар бардык жакшы балдарды алып кетип калат экен. Сага жалаң зөөкүрлөрдү калтырып коет экен да. Анан ошон үчүн ойлоп атам да, бир малолетканы табайын, өзүм тарбий алайын, жакшылап. Окутуп чокутайын, сүннөткө отургузуп алайын. Көлдүктөр, силер сүннөткө акырына чейин отурбайт турбайсыңарбы? Аябай кызыктуу экен. Көлдүккө тийип алсамбы? Мен укканым боюнча көп кыздар чоң төштү каалайт экен, чоң төштү каалашат экен да. Анан мен айткым келип турат. Чоң төш бул чоң жоопкерчилик.
Бул деген оор биринчиден. Бул грыжа. А чуркаганда момдай алдыда бирөө келе атса, смачный шапал бересиң момдай. Негизи уй болсом мен. Аябай берекелүү уй болмок экенмин да. Бир чоң үй бүлөнү багыпчы. Анан ойлонуп атам да, Куликовду көрүп атасыңар да, анан кофейняда мындай альтернативдүү сүттөр бар го, Кокос сүтү, миндаль сүтү. Мен өзүмдүкүн предлагать этсемби деп атам да, роза сүтү депчи. Рахмат. Автобуста көп жүрөм. Анан деген атайын артына отуруп алам да. Эч ким келбесин депчи. Артында отурам. Отурсам такыр ушу жакпайт да, жарашпайт мага отурганчы. Анан деген бир бабушка кирип келди, эптеп басат экен. Мен монтип отурам, келбесе экен мояка депчи. Десем бир пастын ортосунда могу жериме келип калыптыр да. Анан мен бирок место берген жокмун. Мен ушундай кишимин да. Мен минтип ойлойм да, эгер сен 50-гө чейин машина ала албасаң, автобуста туруп жүр. Туруп жүр автобуста. Ошол чоң рахмат барыңыздарга. Роза, эгер уй болсаң, мына Польшадан алдыкмы уйду деген уй. 2-3 штук келди, көбөйтүп атабыз, алгыла деп. Кыз болуп калса точно Роза болмок. Бул дагы бетке айтат. Бети жоктордун баары бетке айтат экен негизи. Тосуп алыңыздар, Улукбек Төлөмишев. Ассаламу алейкум, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мен өзүм ушу кичинекей кезимден бери өзүмдү таба албай келатам. Мындай бир нерсенин майын чыгарып көрөлекмин. Мектептен 9-дан кийин кетиришкен мени. Бизнес кылайын деп машинанын майын саттым, замена масла ачтым. Мага келген клиенттер кайра стого кетчү да. Стук берип берип, аяктан банкрот болдум. Кайра чыгармачылыкка кайтып келип туруп киного тартылып көрөйүн дедим. Аякта кыйрата элекмин. Мен тартылган ролдор жалаң эле алкаш, подкаблук, неудачник. Өзүм деле ойноп келтам да. Мен тартылган кинолор банкрот вечно. Блогерлик кылып, Инстаграмдан да рекламалар түшө баштады. 4 порция пловко. Реклама кылып бердим, вайн тартып бердим. 2 жумадан дом плова жабылып калды. Кыскасы мени амбассадор кылабыз деп өздөрүнүн амбассадору чыгып калып атат. Тамада болуп жүрөм. Мен алып барган тойлорго Атабеков келелек. Максимум Курал Чокоев. Же лизгинка билеген балдар ушундай эле да мен. Мен өзүмө суроо бердим, мен жакшы кылам деп. Эң жакшы кылгандарыман мен 2 кызым эле бар экен. Ито мага окшош эмес алар. Өтө сулуу да, ишенбейсиң да, мен кыздарымбы депчи. Наде. Инстаграмдан подписчигим көбөйүп келатат. Хейтерлер андан көп. Кээде ушундай жүрөккө тийген сөздөр жазышат. Мындай көңүлүң оруйт, растан-рас тарткың келет алардычы. Өткөндө бирөө жазып ийиптир. Алдыгы стендапта клоун болуп жүрө бербей, мыкыга кул болбой, нормально оокат эле кылчы деп. Карасам атам жазып ийиптир. Блокко эле тыгып койдум аны.
негизи эле могу баарыбыз мактанып жашаганын жакшы көрөт экенбиз Instagram аркылуу. Стористерден мындай мактангыбыз келет экен да. Өзгөчө көлгө келгенде кымбат жерге жатып калсак, жаткан жерибиздин туалетине чейин тартып мындай. Рум-тур деген сөздү эле түшүнбөйбүз, бирок это рум-тур для подписчиков деп. 80 эле подписчигиң бар, бирок мындай. Атаандашып жүргөн аяштарыңа көрсөтүш керек да анычы. Радуга деген жазууну улам тартып киргизип. А эгер арзан жерге жатып калсак, трассанын боюнда. Бар го жанагы. Сезон башталып кетип, пескаблок апшка болбой калган үйлөрчү. Сыртта колонкадан суу ичесиң чыгып. Ошондой жерге жатып калсак, только пляжда эле сторис киргизип баштайбыз го. Боомду тартып эле мындай. Народныйда мороженое алып аткан немелер эле ушундай болуп калат го. Анан негизи эле токтолуп келатам. Бос териден алысыраак эс алып. Ашкабактын дайнегин жеп. Негизи 30тан өтүп, уже пирстен сууга головка секирин келбей калат экен. Мүйүз чыкпайт экен. Башыңа шишка чыгат экен. Бирөөнүн дөңгөчкө мык кагып аткан видеосу кызыктуу болуп эле. Негизи кыргыздар биз мындай загар алганды билбейт экенбиз да. Загар биздики эмес экен. Загар орустардык экен, чынын айткандачы. Аларда загар саат 11-де башталат. Бизде 11-де ойгонуп, перегар да мындай. Биздин загар түшүнүксүз, бирок тарыхы бар загарлар да. Биз ысык көлдөн күйбөйбүз. Бизди жашоо турмуш өрттөйт мындай. Оокат өрттөйт. Денебизге мындай краска чачып кеткенде өрттөнөбүз да. Мындай футболка шортчуктун изи калып кеткен. Түндө чечин карасаң мындай кечинде буту колуң жоктой кишидей болуп. Башы жоктой мындай эле, мояк эле да. Анан жакында эле аялыма түрк жазыптыр. Гүлдүн сүрөтүн жиберип, тилдин сүрөтүн жиберип. Аялым келип көрсөт, карачы депчи. Ушунчалык давлениям көтөрүлдү. Аялымдын самооценкасы көтөрүлдү. Түрктөр жазып атат деп. Ушундай чатак чыгарым келди да мындай. Мамлекеттик деңгээлдеги чатак чыгарым келди. Google'га кирип түрктөрдүн населениясын карап чыктым. Военный техникасын карадым. Кыргызстандын канча карызы бар экен билип туруп, түрктү блокко эле деп койдук жөн эле. Ошо бүттү. Рахмат. Чоң рахмат. Улукбек Төлөнишов. Ошо биздин уюштуруу жана жардам берген Чайка пансионатына ыраазычылык ушундай сонун заманбап концерттик зал салып коюштур. Чайка деп бирок аты башкача болот экен, э? Келатканда жо мен андай эмесмин деп келдиңер барыңар эле. Ичи сонун экен, э? Келгиче. Барыңар эле келатып, монарды канчадан издебайт этет болду экен деп сүйлөштүңөр бир жериңер менен. Келип койбойлу бир жолу деп. Жок кымбат бияк деп. Улантабыз примерно ушундай Чайка, Карвен деген жерлерде только эстелат. Арсен Алтыбаев. Assalamu alaikum, кандайсыңар? Мыкайта быйыл балдар мен Европага барып келдик. Вайя, Европага барып келдик, прикинь. Кыргыз тыңдап кылдык Европада. Мен эч ойлопмун, Европага барыш үчүн кыргыз тили керек болот деп. Ё-майо. Мен көптөн бери кыргыз тил курстары таба албай жүрөм Бишкекте. Быйыл таптым. Бир кандай бир необычный курстар, короче. Сен акча төлөбөйсүң, наоборот, сага акча төлөйт экен. Бирок сен не кыласың? Сен бир айга 4 кашкалдак менен Европага барышың керек экен. Тиги төртөө вообще орусча билбейт экен. Орус тили даже не 0. 0 орус тили, прикинь.
мынкы мындай чечти да. Типа ар бир областтан бир артист барат деп. Мынкы типа такой, мен көлтүкмүн. Мен силерди башкарам деп. Ладно дедим да. Самат Нарындык, Султан Талас, Алмаз Ош. Мынкы ойлогон типа мен бишкекский балкайм, типа мен чүлүкмүн. Мен негизи тиги Оштук эле жеттиммин да. Ошо биз Оштон 2 киши болуп бардык, прикинь. Анткени биз Оштуктар биз көппүз. Барбы Оштуктар? Да, сен? Оштуктар биз көппүз. Ошол үчүн биз Оштуктардын түрү көп болот экен. Мисалы мен красавчик Оштукмун. Мына сен башка бир Оштук экенсиң, реально. Германияга бардык биринчи. Германияда чуда пограничниктер паспортубузду алып, комен дейт да, бир скамейкага отургузуп, 3 саатка кетти. Биз отурабыз мындай, биз документтеп, эмне кылабыз? Жө деп атам. Пограничник 3 сааттан кийин кайра келип, комен дейт да, басып бир башка скамейкага отургузуп, кайра кетти 3 саатка. Биз отурабыз мындай, эми шу алдар менен сүйлөшө албайм да, кашкалдактар менен. Просто отурам мен. Кайра келет пограничник, комен дейт да, башка бир скамейкага баратабыз. Мен мындай басам ойлойм да, алар кайдан билет кыргыздар кочевник экени, нормально. Чыктык аэропорттон. Тиги мынкы бир аз немисче билет экен, прикинь. Парижге бардык. Мен Парижди көрдүм. О-ла-ла, Пари, красиво. Чын коз экен, бирок Парижде тиги урулар анан карманниктер көп болот экен, прикинь. Сен просто мындай жүрөсүң, нифига себе филобаштен деп, алар мындай чуда жанында буруп, телефон алып качат экен. Сен даже элементарно, андан да жаман, просто бирөөгө телефон берип, типа please take me photo деген теманы сен айта албайт экенсиң. Ал телефон алып качат экен, прикинь. Анан мен Парижде мен не кылдым деп ойлойсуңар? Мен телефон урдадым. Мыкыдан урдадым, прикинь, кадилда көр. Мен нени байкадым? Көрсө, чет өлкөдө жүрсөң, патриотизм деген сезимдер мындай боло баштайт да сразу. Биз мындай сурайынчы, патриоттор барбы? Кол чапкылачы патриоттор. Барбы? Да? Кайф. Биз Прагада жүрөбүз. Прага, прикинь. Просто мындай чута айланып басабыз, Прага и көрсө, случайно бир стриптиз клубтун жанында болуп калдык. Случайно. Биз мындай турабыз да, и чута бир администратор бизди көрүп, мындай, стоп. Силер кыргызсыңар, 100% кыргызсыңар. Мен мындай сурайм да, сен кайдан билдиң биз кыргыз экенибизди? Ал мындай дейт. Короче, мон стриптиз клуб, бул менин стриптиз клубум. Бул клубда 2 кыргыз кыз иштейт. Бирок стриптизди бийлегенди вообще билбейт экен дейт. И мен эң биринчи ойлогонум, типа, в смысле кыргыз кыздар стриптиз бийлегенин билбейтми? Намыска тиди жестко. Бир аз ойлоп мындай дедим да, Кыргызстанда стриптиз деген нерсе жок бизде. Биздин кыргыз кыздар самый имандуу кыздар. Тиги Four Girls Team'дан уже жарымысы хижаб кийип жүрөт, прикинь. Классно же. Көлдө жагат мага. Бирок мен аял менен келбейм көлгөчү башка. Анткени мен көлгө эс алуу үчүн келатам. Фотограф болуп иштеп эмес. Кече аялым айтат, Арсен давай, мен сүрөткө тарт. Бирок боюмду узун болуп тарт дейт. Ладно дейм да, бирок телефон алып, мындай артка басып, мындай бир аз отурум. Кыздар билесиңерби лайфхакты? Мындай отурам. И аялымдын бою узун болгуча күтүп отурам мындай. Аялым бойдо бар да, мен тиги УЗИ, СУЗИ барын аялым менен баргам да. Анткени аялым абдан мындай эмоционалдуу, анан акчасы жок киши да, барыш керек. УЗИге барсак, бала мындай биринчи триместрде, ранний сроктордо мындай адамга деле окшошпойт экен вообще. Чута башы чоң, көздөрү капталда мындай. Еще куйругу бар, прикинь мындай.
Аял мында жатат да карап айтат: Арсен, сага жаман окшош экен, а? А мен кубандым, прикинь, куйругумду шыйпандап мындай сразу. Ан биз өзүдө эмне кылабыз деп чечтик, партнерский роды кылабыз деп чечтик. Мен ошол партнерский родага мен жестко даярданам деп чечтим. Чото там окудум, курска барып, көп уктум. Алар мындай дейт да: эмне болсо дагы партнерский родада тигил жактын караба дейт да. Эмне болсо дагы караба дейт. Мен ойлойм, фигня, тигил жак эмне, сварка беле, фигня го. Төрөдүк, шүгүр, бар жакшы. Рододан кийин башка бир понтор чыкты. Аты коюш. Кыргызстанда бул проблема. Не деген аттар бул Кыргызстанда? Марсель, Милана. Бул Милана Каражыгачта жүрөт. Другое дело, Каражыгач Миланда жүрсө, прикинь, вот так вот. Кайф же. Биздики мындай, мен болушунча мындай балама мындай кыргызча угулган атын коюм келет да. Типа Нурдөлөт или Нурбүбү мындай. 2-3 менен. Чтобы русская клавиатура сошла с ума вообще. Бир нерсе мен реально удивительный нерсе да. Бала, мындай кичинекей бала көрсө, өзү эч нерсени кыла албайт экен, Вообще бесполезный. Даже өзү чимкире албайт экен, прикинь. Фигня го, просто сделал все. Балага жардам бериш керек экен. Чимкире албайт. Сен эмне кыласың? Короче, бир нерсе бар экен, сопли отсос деген. Сен о сопли отсосту аласың. Мындай, короче, трубка. Бир жакты баланын мурдуна тыгасың, башка жакты оозуңа саласың и соросуң. Бирок бүт баары безопасно, эгер сен аял болсоң. А сен мендей тупой эркек болсоң, вообще не безопасно экен. Көрсө мен мындай тыктым, чото салдым, и көрсө на сопли отсостурда бул жерде бир специальный клапан бар экен, ошону жабыш керек экен. А то бүт манкалар прямой кетет экен, прикинь. Сразу. Мен өзүмдү мындай как будто бир дешевый колянкадай деп сездим да. Чё-то мындай отурам, давай. Чё-то горчит дейм да. Эң какасы бул ситуацияны аялым көрүп, мага мындай чуркайт да: Арсен, эми жакшы көрсөң, жутпайсыңбы дейт да. Чоң рахмат. Салам алейкум. Күркүрүп аккан кашка суу тимеде күч алгандай толкунда. Асгадан аска кыдырып, аралап канаң отуруп. Вау, Арсен Алтыбаев. Ой. Биринчи кыргыз аудио китеби болсо, примерно ушундай сүйлөмөк болуш керек деп ойлойм да. Нурдөлөт эркектин аты Арсен. Кызыңа Нурдөлөт коюп койсоң, өмүр бою класстагылар какатып. Улантабыз достор, анда эмесе кийинки стендапчы сиздер жакшы көргөн, жакшы тааныган тосолуңуздар Самат Эркинбеков. Рахмат, кутман кечиңиздер мен достор. Ассаламу алейкум. Канчалаган мага чейин стендаперлер чыкты. Концерт бүтөйүн деп калды. Мени мындай акыркы койду да. Жа билесиңерби, ваннага кирип сууну агызганда
биринчи деп воздух чыгат го. Билесиңерби? Депчи. Воздухтан кийин суу чыгат деп муздак суу чыгып барып туранан жылуу суу чыгат го, ошо жылуу суу менмин. Же болбосо жаңа ваннада мындай шампуньдар турат го, мындай арзан эле баадагы, мындай семейный дегенчи, анан өйдөңкү полкада кымбат шампунь турат го. Ошо шампунь менмин. Мен сиздерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын, анда эмесе мен баштадым. Баштай элек болчумун да. Карасаңар, баштай элек жатып ушинтип күлдүрүп атканын карасаңар. Мен бетим аябай добрый көрүнөт окшойт да. Мындай бир көргөн кишигечи мен бетим примерно мындай да. Бул адамдан карызга акча сураса болот дегендей бет да меникичи. Мындай карызга адамдардан акча сураганда мындай башкалардан кандай досум деп бир 2-3 жолу чалып, айландырып, анан тыйын сурап, доске ушундай болуп калды эле, кичине маселе болуп калган, мынтипан, кичине жетпей калды, тыйын берип турчу деп айтат го. Мага болсо прямой эле айтат да, Заке берип турчу депчи. Мен да бере сала берем го, берешенин билип алышкан го. Даже өзүнө эмес, бирөө акчасы жок кыйналып жүрсөчү, кыйналып атасыңбы, акчаң жокпу? Азыр Саматтан сурап берем дейт да. Адам кредитин төлөй албай калат го. Төлөй албай калганда банктан кыз чалат го. Салмасызбы, сиздин просрочкаңыз өтүп кетти, просрочка болуп кетти, сиз төлөп коюңуз десе, тиги адам айтат го. Менде акчам жок болот эле, кыйналып атам десе, даже банктагы кыз айтат да, Саматка чалып көргөн жоксуңарбы депчи. Добрый көрүнөт окшойм да. Эмил экөөбүз чогуу жүрүп калабыз да. Эмил Эсеналиев экөөбүз. Аны Эмилдин бети кичине мындай грозныйраак го. Мындай. Экөөбүз чогуу жүргөндө адамдар мынтип алыстан бизди көрүп анан Эмил мен жанына келип сүрөткө чыгайын дегендечи, биринчи өзүн түздөп кичине мындай сөзүн даярдап ичиненчи мындай даярданып, жашынакай келип, Эмил мырза, мүмкүнбү сизге мен сүрөткө чыккөнгө дейт да. Десе Эмил, да, конечно, деп экөө сүрөткө чыгып калат дагы. Эмил мен сүрөткө түшүп бүтөрмөй мен карайт дагы. Саке, бергел дейт да. Келсең мындай мойнунан кармап турчу. Тартып сүрөткө тартат го. Сө деп кайра кетип барсаң, кайра тартып кел, эме жеңеңе видео сүйлөп койчу дейт го. Бизде коррупция деген нерсе жок болуп атат деп мындай болуп атат го, жок болуп атат го. Просто коррупция деген нерсе, кыргызчылык деген нерсеге алмашып кеттир да. Мен муну неден байкадың дебейсиңерби? Эмне десеңер? Муну Баластанда балдар менен иштеп жүрөм. Бир күн үйдө жатсам эле, бирөө чалат да, бир улуураак апа экен да, Самат балам, кандайсың, айланайын. Мен жана сага тартылып жүргөн Байелдин чоң апасы болом дейт да. Угуп атам десем, эшикке чыгара салчы, сага жолго кетели дегенбиз дейт да. Анан мен чыгып эле, чыксам эшиктин алдында турат, машинасында эмесин багажын ачса эле, ачса мындай көлдөн келген продукты, мына бир мешок картошкасы бар экен, варенье, пияз, эт, ушундай чучук бир нерселерди алып келип, Самат ушуну берели дегенбиз сага дейт. Мен корктум, жок, кереги жок мага дедим. Жок, болбойт. Болбойт десем, жок, бул жөн эле, жөн эле. Айылдан келди, апаңдыкын алып койчу деп ушинтип атат да. Байелдин апасымын депчи. Мен эми үйгө киргизип бериңиздер деп киргизип койдум. Анан эртеси как раз съемкага чакырып калышты, барсам. Башка балдар тартылып атат, конкретно эле жүрөт. Бирок баягы апанын баласы Байел. Башкалардан сулуураак көрүнөт го көзүмө. Кайдымкыдейчи. Берки балдарга суроо берем го, сүйлөшүп, эме кылам да, кетирип берем. Почему-то Байел менен көбүрөөк сүйлөшкүм келип, мындай. Кучактап коем го, мындай. Кетиргим келбей анычы. Анан азыр жана мындай эме болуп атат го, кустуризация болуп атат го. Билесиздерби? Ошо нерсе мага жетип калбасын деп коркуп атам да. Эми бүт коррупцияны тияктан бери ал деле коррупция болду да, пасучичи мындай көбүрөөк тартып атпайм анын баласын, алчусын алып койгом дегендейчи.
Анан кустуризация если мага жете турган болсо, сиздер примерно мондай новость угушуңар мүмкүн. Белгилүү актер Самат Эркинбеков өкмөткө 1 банка варенье кусуп берди. 3 килограмм картошка, анан 70 курут кусуп берди деген жаңылык угушуңуздар мүмкүн да. Кудай сактасын, эми кустуризация мага жетпей эле койсун. Айтып калдым го, балага абдан жакынмын да, уруша албайм балдардычы. Өзүм балам сөгүнө баштады да. 4 жашка чыгыпчы. Тили чыгып, сөгүнгөн үйрөнүп, мамасы экөөбүз башында жаңы сөгүнүп баштагандачы. Кадимкидей сүйүнүп, дагы айтып койчу деп, деп. Эми ал пасыл айтып атат да, жана иди тигип любойн айтат да. Мамасы экөөбүз сүйүнүп алабыз. Иди десе каяка жүр деп. Сүйүнүп алабыз да кадимкидейчи. Анан убакыт өткөн сайын токтото албай калдык аны ужечи. Токто деп токтото албай атабыз да. Ал еще мындай кайсы жерге айта турган жерин билип алды да. Маанисин түшүнүп алды ошонунчу. Анан жакында тайнесине, кайненеме тайнесине толтура аудио жөнөтүп жибериптир. Иди, пошел, бүт. Кыргызча, орусча, четко, конкретно сосчу жерин созуп таштайт го. Жүрөккө жеткизе айтат го. Ошон жөнөтүп жибериптир, мен билген эмесмин, эми аны кайдан билип калды дебейсиңер, дебейсиңерби? Бир күнү ошо кайненем мага балам сөгүнгөн аудиосун переслайд кылып жибериптир да. 6-10 теңчи. Эчтеке деп жазган жок, анан мен уялдым дейм, типа тарбиялабайсың балаңды дегендейчи. А мен балага баары бир демете албайм да, катуу айта албайм. Анан эртеси тайнесинин үйүнө жеткизип жиберип жибердим. Өзүңөр тарбиялагылачы, мен эмете албай атам депчи. Эртеси күн 2 күндөн кийин баламды таксиден салып жибериптир. Анан кийин эле кайра голосовой келди магачы. Баламанго деп оксам, тайнес жөнөттүр ал голосовойдучу. Биринчисин уккандан кийин эле калгандарын ачкандан коркуп отурам, эми жөн эле коеюнчу депчи. Келинчегим, аялым Чопа жакында эле өзүнүн көзүнө эме лазерный операция жазатты да. Анан Самат, мен жазаттым деп, сүйүнчү деп, сүйүнүп чалды. Мен көзүм прям сонун көрүп калды. Прикинь деттим. Силерге түшүнүктүү болушун айтып коеюн. Ага чейин аялымдын көзү примерно бир 5 метрден ары адамды таанычу эмес да, только походкасынан кийиминен эле тааныйм деп айтчу да. Анан жазаттым Самат, вообще үйгө келип алып, мен үйдө кичинекей кылдардан бери, пылдардан бери көрүп атам деп калды да. Ана үй ошон үчүн жиналбай жүргөн турбайбы буга чейин деп айттым, ойлоп койдум да. Анан үйгө келип, эмне болду экен деп үйгө кирсем, аял мени мындай ылдый башман өйдө карап туруп, Самат, мен сага тийдим беле, дейт го. Конечно, Чопа. Бул балаң деп койдум го. Эң сонун бүгүн көлдө бир чоң сонун концерт болуп атат. Көбүнчөңөр Бишкектен келдиңиздер, Бишкектен келгендер кол чаап коесуздарбы? Нарындан бери атайын келген күйөрманыбыз бар. Кол чаап коесузбу? Көп келиптирсиңер, 3-4 экенсиздер. Нарындан бери келгендер бар. Стендаптын уюштуруучусу Мыкыга рахмат, албетте. Бул Мыкы стендаптын директору да, мындайча айткандачы. Анан тыйындын 2 бети бар дегендейчи. Аны эч ким айта албайт дегендей. Мен бүгүн айтам да. Негизи элдердин баары акча төлөп кирип атат, мына концерттер болуп атат, гастроль, Европаны түрөө кыдырып келдик. Бирок ошонун акчасы каяка кетип атат? Өкмөт каякты карап атат? Башка стендаперлер там биздин хоббибиз, анан кийин биз чисто выступать этсек эле болду деп жүрөт. Мен айтпайм, мен каршыкырмын. Мен ак менен караны айырмалап калган уже артистмин ужечи. Мен сурайм, кайда кетип атат анын акчасы депчи. Биз кыргыз стендап, кыргыз юмору өнүксүн, ура деп жүрөбүз. Мыкынын айылда кең сууда фундаменти коюлуп атат. Да. Биз кыргыз юмору алга деп жүрөбүз. Мыкы үйүндө фисташки жеп отурат, кымбат. Орехтерди жеп атат да. Бүгүн концерт болуп атат го.
Канча адам келди бүгүн? Бир 350, бир 400 адам отурасыздар ушул жердечи. Билеттер 1000 сомдон да. Мыкы бир жумадан кийин свадьба берген тат, прикиньте. Философия ушул жерде да. Мына поддержка ретинде болуп могу концертчи. Примерно эсептеп чыктым мен жаначы артта отуруп алып. Бүгүн примерно 2 жылкынын акчасы чыгып атат. Мыкы тойго эч качан жылкы сойбойм деп атат да, бирокчу. 3-чү тамакка просто эле мороженое таратып коюн деп атат. Куликовскийдин мороженесин берип коюн деп атат да. Карасаңар, даже Куликовскийди мага айттырып атат, реклама кыл депчи. Карасаңар, Куликовский өзүмө чыкса мен канча акча алмакмын аларданчы, мисалы. Муну алып койгон мыкы уже. Вот кустуризация мыкыга керек. Просто идея. Стендаптын директорун алмаштыралы. Карап көрүңүздөр өзүңүздөр. Мындай мыкыга караганда сулуураак, популярныйраак, стильный кийинген, нормальный мындай акчага ток, мындайчы. Чачы кудрявый адамды карап көрүңүздөр. Чоң рахмат, бүгүнкү кече сиздерге жагып атат деген ойдомун. Алдыңыздарда болгон Самат Эркинбеков. Эме, мен кайра ойлондум. Мыкы жакшы иштеп атат. Алмаштырбай эле коелу. Бирок жебе мыкы, давай. Чоң рахмат. Самат Эркинбеков, кол чабуулар болсо, биздин өнөктөштөр Куликовдун сонун белектери бар. Бизде убагында тамаша ойноп жүргөндө сонун бир салт бар болчу. Азыр алдыңыздарга бүгүнкү чыккан бардык стендаперлерди чакырып алайын. Тосуп алыңыздар, сиздердин кол чабууңуздардын алдында Улукбек Төлөмүшев, Арсен Алтыбаев, Кубаныч Курманбеков, Самат Эркинбеков, Роза Адылова, Бактияр Тынаев, Нурбек Азимов, Султан Бейбаш, жана ошондой эле Улукбек Шакиров, Улукбек Төлөмүшев, жана ошондой эле. Кол чабуулар болсун, келе жигиттер. Күркүрүп аккан кашкара суу, тимеде күч алгандай толкун